Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бул бүгүн эле айтылган сөз эмес. Дордой базарынын өзүндө бир канча ирет айтып келгенбиз. Газ баллон жарылат деген сөздү биз көп ирет колдондук. ЭКТ инспекция кайсыл жакты карады ушул күнгө чейин. Мына азыр силер айтып атасыңар, карапайым эл ушул жерден залага тартат. Карапайым элдин мүлкү өрттөлөт ушул жерден. ЭКТ инспекция билбейм. Качан пожар чыгып, өрт чыкканга чейин иштейби, аны Кудай билет. Урматтуу мекендештер, карасаңыздар, ушундай көрүнүштү кааладыңар беле? Мен эконом кайсыл жакты карадыңар, эмнени күттүңөр? ЭКТ инспекция эмнени күттүңөр? Ушундай көрүнүштөрдү күткөн белеңер силер. Мына силер күткөн натыйжа. Бул жактагы элдердин айтымында өрт ашканадан чыккан деген сөздөр да жүрөт. Кээ бири айтып атат, силер деле ошо каршы күрөшүп жүргөн газ баллондордун айынан чыкты деген адамдар да жок эмес. Биз эмнени айтабыз? Мындай кол сүйлөгөндөн эч кандай пайда жок. Жаман көрөсүздөр, жаман көрсөңүздөр да мейли, биз кайра келебиз бул жака. Бирок аягында залакасын тарта турган дагы деле өзүңүздөр болосуздар. Карапайым эл. Kişine Türk ağlasın abi. KFC'den çıktı. Караш керек эмес, буну алдын алыш керек болчу. Алдын алыш керек болчу, түшүнүп атам мен. Мен билем бул нерсени, мен 1 жыл мурда да келип айтып кеткен бул нерсени, байке. Assalamu alaikum. Sizin adınız kim? Benim adım Ali Ergeşov. Berdim biz задача коёт, сатып тургуч, эмне кылышат аны. Эме болбойт. Камера силерге тийишпейли да, байке. Тартпайлы, ар жакта турабыз, турабыз. Расстоянияны карма болуп тартып.
Дордой базарында болуп аткан окуя жүрөк оорутат. Биз азыркы учурда деле кээ бир адамдарга жакшы көрүндүк, кээ бирине жаман көрүндүк. Биз эмнени каалап атабыз? Болгону өзүңүздөрдүн коопсуздугуңар. Базарда ушундай өрт чыга турган болсо дагы деле зыянды өзүңүздөр тартасыздар. Мүлкүңүздөргө, жаныңыздарга ушундай кооптуу болот. Бул жолкусунда Кудай сактап дагы деле адам каза болбоптур. Мурдагысында адам каза болгон болчу. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн аракет кылып берсек, өзүбүздүн эле келечегибиз үчүн пайдалуу деп ойлойм. Рахмат.